Азыр биз экөөсүндөн көрүп кетели. 90 миң рубль жөнөкөй товарларды алып атып, 10 айда сиз 90 миң рубль топтодуңуз. 10 айга бөлгөндө бул 9 миң рубль. Айына 9 миң рубль алып турсаңыз, сиз 20 ай, бул деген почти 2 жыл. 2 жыл ушул товарды алып атып, анан айлыкка чыгып атасыз новолорго. 4200 аласыз, фабрик учурунда 15 миң 20 миң. 3 эсе көп айлык аласыз. Эми биз сиздер менен эсеп кысап коюп кетели. Жана Айгерим, жана башкалар биз ай сайын товар албайбыз, фабрикте ай сайын товар алыш керек деген сөздөрдү айтып атат. Ошону көрүп кетели. Чындап эле ай сайын Атомеде товар алыш керекпи же керек эмеспи? Көрөлү. Сиз Атомеда жеке өзүңүз мына агент болуу үчүн жеке өзүңүз сиз 300 миң пивилик товар алышыңыз керек. Бул бир балда пивилер бири-бирине кошулуп отуруп, мына ушул суммага барат. Эгерде биз 3 рубльден эсептесек, бул 90 миң рубльдук соода. Бирок айтып атышат, мен химахим 6 химахим алсам 36 миң рубль болот деп. Туура эле 6 химахим алсаңыз 36 миң гана рубль болот. Бирок 6 химахимди сиз эмне кыласыз? Бул демек сизге өзүңүзгө керек эмес товар ал. Ал товарды ар бир химахим 6 миң рубльден турат. 6 миң рубльдук товардан 6 дананы алып алып сиз эмне кыласыз? Жана биз айтып кеттик, анын аларманы аз, жана аны түшүнгөндөр аз, аны сиз сатам десеңиз дагы оор сатуу 6 миң рубльдук. Ал айласы жок, өтө керек адам гана алат, анын аларманы аз. Базары кичинекей. Демек сиздин үйүңүздө ал 6 химахим турган болот. Бирөөсүн өзүңүз колдондуңуз, бешөөсү демек акча кирген бойдон турат. Бул эмне? Бул өзүнө өзү алдоо. Ошол себептен биз бул мисалды эмес 90 миң рубль дегенде алып атабыз. Эмнеге дегенде сиз башыңызды жуугуңуз келет, идиш жана башкаларда ансыз деле башка жактан аласыз, ошону ушул жактан алганча мага пиви болсун деген ой баары бардык адамдарда келет. Бизде мисалы үчүн адамдар өзүнө керектүү нерсени алып атып эле объем жасашат. Жанагы 5000 сомдук кокуй ай сайын алыш керек, айлык чыгыш үчүн кантип аласың? Хай, 3000 продукция болуп атса, кийимдери белекке да келип калат. Мисалы үчүн биз жакында эле алдык, күзүн кеч күздө алдык. Биз 15 рубльга 15 кийим алып алдык. Мен макасин алдым 1 рубльга. Ушундай нерселер келип атса, эмнеге биз өзүбүзгө керектүү 5000 рубльдук идиш аяктар болуп атса, аябай товардын түрү көп болсо эмнеге биз албайбыз? Ал эми 50-60 товардын ичинен сиз кантип өзүңүзгө керек нерсени табасыз? Бул өтө кыйын. Бирок 90 миң рубльдук товар алыш керек, же болбосо 6 химахимди 36 миң рубльга алыш керек. Азыр биз экөөсүндөн көрүп кетели. 90 миң рубль жөнөкөй товарларды алып атып, 10 айда сиз 90 миң рубль топтодуңуз. 10 айга бөлгөндө бул 9 миң рубль. Айына 9 миң рубльден алып турсаңыз, сиз 90 миң рубльдук оборот жасап коесуз. Макул 90 миң рубль болбосун, бул 60 миң да болсун болуп туруп. Өтө жана бал көп, пиви көп берүүчү товарларды алдыңыз. Айына 6 миң рубль. Фабрикте болуп калат. Кийинки нерсе 90 миң рубльди 20 айга бөлсөк 4,5 миң рубль болуп атат айына. 4,5 миң рубльдан алып туруп атасыз. 20 ай, бул деген почти 2 жыл. 2 жыл ушул товарды алып атып, анан айлыкка чыгып атасыз новолорго. Кийинки нерсе 36 миң рубльдан болуп турсиз. Өзүңүзгө кереги жок 6 химахимди алдыңыз. 3 ай аны топтоп алдыңыз. 12 миң рубльдан айына товар аласыз. Ай сайын товар албайм деп алып жалган чыгып атат. Алып атасыз. Болгону да сизге керек эмес товарларды пиви көп берет деп алып атасыз. Кийинки нерсе же болбосо 6 айга мына 6 миң рубльдук бирден химахим аласыз. 6 айда араң айлыкка чыгып атасыз. Фабрик учурунда бир отурганда 5 миң сомдук өзүңүзгө ансыз деле мен башка жерден алат экен деп алып койсоңуз сизге айлык чыгып атат. Бирок айлыгында да айырма болуп атат. Мына агенттин учурунда сиз 4200 рубль алыш үчүн өзүңүз аласыз. Мындан тышкары командаңыздагы ар бири 300 миңден пиви жасаш керек. Муну кошуп келсек 90 миң 270 миң оборот. Бирок биз өткөнкү эсептегенде биз өзүбүздүкүн эсептеген жокпуз. Өзүн алган анкен дегенде ал бир эле жолу алып коесуң деп атышат. Ошол себептен биз кошподук. Бирок биринчи айлык алганда бул өтө кымбат айлык болот да. Биринчи алганыңызда мен бир жолу алып койсом деген ойдун айынан сиз бир жолу алып коеюн деп 90 миңдик рубльдик өзүңүзгө аласыз. Командаңыз алат 270 миң рубль оборот жасалып туруп 4200 аласыз. Фабрик учурунда 15 миң 20 миң. 3 эсе көп айлык аласыз. Же болбосо 8400 рубльди жасаш үчүн сиз ушундай болуш үчүн спецагент деген наамды алып, командаңыз ар бири 300 миң пиви, 700 миң пивиден жасап атышат. 700 миң пиви деген бул деген 90 миң эмес, ал 210 миңдик оборот. 210 миңге 210 миңди кошсок, бул 420 миң жана 90 миң. Башкача айтканда почти 500 миңдик оборот болот. 500 миңдик оборотко сиз 8400 рубль аласыз. Ал эми фабрик учурунда 500 миң рубльдик оборот деген бул деген жок дегенде 40-50 миң сом айлык. 5-6 эсе көп айлык аласыз фабрик учурунда. Ошол себептен айтабыз, Атомеде акча аз деп атабыз, фабрикте акча көп. Атомеде мына бөлүп алып отуруп өзүңүзгө өтө чоң суммада алышыңыз керек. Көп кеч жай бизнес деп атабыз. Анын товардын баасы кымбат болгондуктан да элдердин ал товарды алуусу жай. Ошол себептен жай бизнес, фабрик тез бизнес жана акча көп бизнес болот.